Talap boyunca oblustun bardıq rayon şaharlarının administrasiялары менен мэриясындагы аппараттын өкүлдөрүнөн команда куралууга тийиш болчу. Андыктан ар жылы өтүп келген мындай кубоктун эрежелери эске алынып, аймактардан галстук жандардын кичи футбол боюнча командасы топтолгон. Биз мына Тогустуродон команда түздөп келдик. Администрациянын аппараттын оюнчулары, анан кийин мекеме жетекчилеринин башчылары негизи ушу апсаттар токтогучка чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бүгүн абдан жакшы мына спортко көп көңүл буруп жатат. Анан ушу биз да мамлекеттик кызматкерлер четте калбай, мына ушул демилгени колдоп, сөзсүз түрдө катышып, ушундай бир жакшы оюн көргөзгө келдик Тогустуродо. Жалпысынан 13 команда катышкан, ар бир топту ошол аймактын биринчи жетекчиси жетектеп баруусу керек эле. Тилекке каршы Ала Бука, Аксы, Токтогул райондорунун акимдери жана Кара Көл, Таш Көмүр шаарларынын мэрлери жүйөлүү себеп болдубу же мындай спорттук иш-чарага кайдыгер мамиле жасаштыбы айтор командалардын башында туруша албады. Ал эми адатта жердин алыстыгын шылтоо кылып келген Чаткал районунун жетекчилиги бул иретте бул мелдешке катышуудан баш тарткандай болушту. Эми бул спорт мен башында деле айткам. Полионун ичинде эч кандай жетекчилик болбойт. Бул спорт бардыгы бирдей. Мындай акыйкат таза ойногулу деп. Эми ошо таза ойногон негизинде мына жыйынтык чыкты. Башынан бери мен байкап аттым. Бул жерде Нокен району ошол мамлекеттик администрациянын кызматчылары жакшы оюн көрсөтүп атышкан, бирок Жалал Абад шаарынын командасына утулду. Андан сырткары мына Токтогул район командасы жакшы экен, Тогустуроо жакшы экен, Жалал Абад шаары. Булар жакшы оюн көрсөтүп атат. Ошондуктан булар азыр финалга чыгышты. Антседа оюн кызыктуу жүрдү. Ар бир команда өз аймагынын намысы үчүн ат салышып жатышты. Натыйжада байгелүү 4 орун үчүн Кыргыз Республикасынын облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн аппаратынын Токтогул, Тогустуроо райондорунун жана Жалал Абад шаардык мэриясынын командасы күч сынашты. Жыйынтыгында Жалал Абад шаарынын мэриясынын кичи футболчулары биринчиликти колго киргизүү менен 50 000 сом акча жана кубокту алышты. Биздин команданын мыкты даярдыгы, ушундай эле ынтымагы менен жеңишке жеттик десек болот. Ошондой эле мына шаарыбыздын биринчи вице-мэри, шаарыбыздын мэри Эрнисбек Абжалинович өзү баш болуп келип, ушул жерде мыкты оюн көргөзгөнгө аракет кылдык. Биз чынын айтсак, бул оюнду уккандан бери эле мыкты мындай настрой коюп, биз жеңебиз деген мындай настройубуз бар эле да. Ошондой настрой менен келип, буюрса мына жеңишке жеттик. Уюштуруучуларга рахмат. Буюрса ушундай спорттук иш-чаралар көп боло берсин. Ал эми экинчи орунга алыстан келген Тогустуроо районунун командасы жетти. Үчүнчүлүктө Токтогул району, ал эми 4-чү орунга өкүлчүлүктүн аппараты жетишти. Жеңишке жеткен ар бир команда акчалай байге алышты. Албетте, мамлекеттик кызматкерлер арасындагы ынтымакты, достукту чыңдоо менен алардын да ден соолукка кам көрүү максатында уюшулган мындай кубок кызыктуу жүрдү. Ушул жекшембидеги Таймаш спорттук программабыздан бул кубоктун жүрүшү менен кеңири тааныша аласыздар. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Базар Коргон району.